Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар? Жакшы эс алдыңарбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз. Кыргыз тили жана окуу 3-класс сабагыбыздын темасы түшүм майрамы. Сабагыбыздын максаты окуучулар жаңы сөздөрдүн маанисин түшүнүшөт, чакан текстти окуп которо алышат, айыл эмгеги менен таанышышат, эмгекти баалай биле алышат, өз ара сүйлөшүүгө, өз оюн кыскача айтып берүүгө көнүгө беришет. Саламатсыңарбы, балдар, иштериңер кандай? Эң сонун, меники да баары жакшы. Акылайга баратам. Жүргүлө мени менен. Салам, Такай. Салам, Акылай. Эмне отурасың бул жерде? Чоң энем айткандай, күнгө кактанып атам. Анда мен да кактанайын. Акылай, Такай, мен силерге алма алып келдим. Рахмат, чоң эне. Азыр мен бир алманы жеп коем. Аябай даамдуу алмалар да. Акылай, мага эң чоңун берчи. Жуула элек алмаларды жегим келип атабы. Рас эле? Такай, алмаларды жууганга кандай карайсың? Дагы унутуп калган турбаймы? Туура, жуулбаган жер жемиштерди, мөмөлөрдү жегенге болбойт да. Жүргүлө. Чогуу барып жууп келели. Тезирээк, аябай жегим келип атат. Мына эми жей берсе болот. Досторуңар менен бөлүшпөйсүңөрбү? Туура, биз унутуп калыптырбыз да. Актанга да беришиш керек. Ал алманы жакшы көрөт. Рахмат, чоң эне. Көрдүңөрбү балдар, жемишти жеер алдынан мурун аны жууп жеш керек. Ошондой эле досторуңарга дагы бөлүшкөндү унутпагыла. Анда карагыла, сүрөт боюнча суроолорго жооп бергиле, балдар. Бул кайсы мезгил? Сүрөттө кимдер тартылган? Алар кайда жүрүшөт? Көрдүңөрбү? Бул күз мезгили. Сүрөттө эмгекчил адамдар тартылган. Алар эмгек талаасында, бакчаларда жүрүшөт. Көрдүңөрбү, алар түшүмдөрүн жыйнап жатышат. Балдар, текст окуп, түшүнүүңөрдү айтып бергиле. Ошондой эле сөздүк дептериңерге сөздүктөрдү жазып, жаттагыла. Түшүм майрамы. Сезим өзүнүн жардам бергени жөнүндө айтат. Ишемби күнү ата энем менен чоң энемдикине бардым. Чоң энем айылда жашайт, анын чоң багы бар. Биз түшүм жыйноого жардам бердик. Себеттерге алмаларды, алмуруттарды чогулттук. Картөшкө сабиздерди каздык. Апам буурчак тазалады. Эжем карагат терди. Чоң энем бизге ыраазы болду. Жешемби күнү биз түшүм майрамын өткөрдүк. Көрдүңөр балдар, сезим кимге жардам бериптир? Ал чоң энесиникине барып жардам беришиптир. Сезимдин чоң энеси кайда жашайт? Сезимдин чоң энеси айылда жашайт. Чоң энесинин бакчасы кандай экен? Анын чоң багы бар экен. Алар эмне кылышты? Алар жардам беришти. Себеттерге алмаларды, алмуруттарды чогултуп, картошка, сабиздерди казышты. Силер дагы чоң энеңерге жардам бересиңерби, балдар? Анда
Бүгүнкү датаны жазгыла балдар. Тема түшүм майрамы 4-көнүгү дейсиңер да. Сөздөрдөн туура сүйлөм түзгүлө балдар. Көп алдык түшүм жемиштерден биз. Экинчи, чоң энеме жыйноого жардам бердик. Пияз, сабиз жана. Үчүнчү, майрамын кече биз түшүм көңүлдүү өткөрдүк. Карагыла кантип түзөсүңөр. Биз жемиштерден түшүм көп алдык. Чоң энеме пияз жана сабиз жыйноого жардам бердик. Үчүнчү, биз кече түшүм майрамын көңүлдүү өткөрдүк. Көрдүңөр балдар? Ошентип силер дагы дептериңерге жазгыла. Эсиңерге тутуп алгыла балдар. Көптүк мүчө, лар мүчө кандай болуп өзгөрөт? Лар, лер, лор, дөр. Дар, дер, дор, дөр. Тар, тер, тор, төр болуп өзгөрөт. Анда мисал келтирсек, шаарлар, дептерлер, тоолор, төөлөр, каздар, эгиңдер, коёндор, гүлдөр, мышыктар, жемиштер, тооктор, өрдөктөр. Үйгө тапшырма. Каталардап туура жообун айткыла балдар. Ашкабактар бакта өсөт. Жооп, ашкабактар жерде өсөт деп туруп калгандарын дагы тууралап жазасыңар балдар. Жазып мага WhatsApp аркылуу жөнөткүлө. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды аяктадык. Саламатта калгыла балдар.